Anın Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam jana salavatlar bolsun. Biz Müslümanız. Biz kim ekemiz? Müslümanız maşallah. Müslümanlar daim takay bul dünyaya biz жақшылық üçün келгенбіз. Men musulmanмын дегендин вазипасы бул дүйнөдө жақшылық кылуу. Алла өз айтат, жақшылықта бири-бириңерге жардам кылгыла дейт. Мына бир. Өзү жақшылықта бири-бирге жардам бер бул важип, парз. Ошон себептен сиз менен мен ата-бабам бүт мен кыргызмын деген, мен мусулманмын. Бул эле негизи кыргызстанчы жашап, мейли кайсы негизи бардык мусулмандар дейли. Кыргызда эгер турган болсок биздин ата-бабабыз эч качан бирөөгө жакшылыгында мындай жардам бербей койгон эмес. Үй салып атсаң, кол кармашып, кол кабыш кылып кеткен. Жолдо калып калган болсоң, Кудай конок деп баккан. Эгерде карыздар болсоң, ажат ачкан. Кыргыз өз каршында нерсе. Эгерде сен бала эркек балаң жок болуп кала турган болсо, бир туугандын эркек баласы эки болуп кала турган болсо, бирөөсү мына сен бала кылып алып багып ал деп, ошончалык даражада бир моралдык жактан дагы, руханий дагы, мындай материалдык жактан да жардам берген. Биз ушундай бир элдин балдарыбыз өзү мусулман деп эсептеген, анан дайым такай жакшылык гана кылып келген. Биздин дасторкондорубуздун бардыгы тең бир нерсеге жайылат. Бизге бир нерсеге жайылат. Дайыма конокко жайылат. Билбейм, азыр башкача болуп калды го, бирок мурункулардын төшөктөрүнүн бардыгы тең конок үчүн деп жыйылып турат болчу. Тамактардын эң жакшылары, конфеттердин жакшылары конок келсе коебуз деп туруп турат эле. Эми азыр деле кээ бирлерде ошондой. Демек биз мусулманбыз деп келгенбиз, мусулманчылыкта жашаганбыз, биздин каныбызга ушул нерсе сиңип калган. Кайсы нерседе болсо, биз бири-бирибизге жакшылыкта, бири-бирибизге жардамдашыш бизге парз болгон. Сени менен мен ошол элдин, ошол кишинин, ошол улуттун, алки субханаллах, дини бир болгон, исламда болгон мусулмандардын жолунда жашагандарбыз. Биздин жашообуз өзү мына бир сонун бир калыптан салынып келген, сонун бир калыпка түшүп калган элдин жашоосу болчу. Бирок азыркы мезгилде болсо, сиз менен биз ошол калыптан чыкканга аракет кылып атабыз. Бизге бири-бирине акча мамилеси деген нерсени киргизди. Акча мамилесini киргизгенден кийин эле биз бардык нерсени сата турган болуп калдык. Үйүңө барып туруп, ассаламу алейкум деп турган кирип туруп, биринен берип туруңузчу, бурчта 25 сомдон калама сатат деп айтасың. Ой, макул ме деп бербей атабыз. Анткени рыночный отношенияда. Биз азыр үйлөрүбүзгө конок келгенде деле мен баланча сом апаргам, кошумчасы мындай деп, кошумчасын алып келгенин күтө турган болуп калдык. Биздики бардыгы тең мындай калыпка салынган нерсени чыгып. Бирөөнү конокко чакырган мезгилде дагы биздики бардыгы тең рия. 4 эле конфет салат, бирок 25 тарелка турат. Биз тарелка жейчү дейбиз да. Биздики жалаң тарелкалар. Баянчылык бир жагы күзгү тарелка экен да. Күзгү экен. Ана күзгүнүн үстүнө мындай эле жөнөкөй 5 конфет коюп койсо, көп конфет көрүнүп калат экен да. Эмнесе визуально көп көрсөтөт дейт да. Мына таң калдым, эмне визуальный нерсени жейбиз биз. Такыр түшүнө албайсың да, эмне жешибиз керек биз да? Сервис жейбизби? Эми алдыбызга субханалла нанды чачып коет эле. Нанды чачып коет эле, борсок чачып коет эле. Азыр мындай бир тарелка бияка салды. Эмнекен биздики бүт нерсенин баарын тарып кетти. Демек, мындан жыйынтыкча турган нерсе, эгерде жакшылык менен дайыма жардамдашып, жакшылык кыла турган адамдардын пейилдери кенен болот экенин көрсөчү. Эгер пейил таарган болсо, калган нерсенин баардыгы тең тарып кете берет экен. Демек, урматтууларым, сени менен мен биринчиден эмне кылышыбыз керек? Жакшылык кылууну үйрөнүп башташыбыз керек. Уламалар жакшылык кылуу деген кандай десе, биринчиси ушул нерсени айтышат. Жакшылык биринчи өзүңөн башталыш керек. Мен бир сабакта айттым, жакшылыкты өзүңөн баштаган биринчи. Жакшылык кылуу өзүңө кылуудан башталат. Эмне үчүн андай десе, анткени Аллах Куранда
Пайгамбарыбыз сүннөтүндө айтып атат экен, жакшылык кылсаң да өзүң үчүн, жаманчылык кылсаң да өзүң үчүн экен. Демек, сен бирөөнө жакшылык кылып атсаң, сен өзүңө жакшылык кылгандын катарындасың. Эгер жаманчылык кылып аткан болсоң, сен өзүңө жаманчылык кылып аткан болуп атасың. Муну бир аз чечмелейли. Эмне үчүн мен субханалла жакшылык кылсам да өзүмө, жаманчылык кылсам да өзүмө? Анткени себеби бар мунун. Себеби ушул эки тууганым, жаманчылык да жакшылык дагы бир түрүү нерсе сыяктуу. Мисалы, эгерде мен байкени мындай бир удар кыла турган болсом, мындай бир сого турган болсом, көз томуяп турабы? Бирок бул киши да меникин томуйтканга аракет кылат го, турабы? Муну урсам, бул киши да урат да, турабы? Туруп калбайт. Ошондой эле жакшылык дагы кайра кайтып келет экен, көрсөчү. Өзүңө. Бул дүйнөнүн нерси, бул дүйнөнүн өзүнүн закону ушундай, тегеренип турат. Шамал өзүнүн угу менен тегеренип турат. Керек болсо жер өзүнүн угу менен айланып турат. Жерди ай айланып турат. Биз болсо жер эмелердин бардыгы эмне экен? Биз күндү айланып турабыз. Ошон 24 саат убактыбыз эмне экен? Ушунда айланып турат. Бүт нерсе айланып турат. Бул жүзүндө суулардын баары жер жүзүнүн кадим кан тамырындай кан агып турганса айланып турат. Ошондой эле бир кылынган адам жакшылыгы дагы биринен бири айланып адамга жакындап турат дагы. Сен жакшылык кылган болсоң, жакшылыгың сага кайтып келет. 10 жыл мурун жакшылык кыл, 20 жыл мурун жакшылык кыл, ошол жакшылыгың кайра эле өзүңө кадимкидей болуп эле ошол. Бирок мындай эмес да, ар бир нерсе бышат. Суунун башында булак болсо, булак чыга турган болсо, булактан булак кошулуп отуруп, анан кичинекей бир эме болуп туруп, мына бир суу болуп туруп, андан чоң бир дарыя болуп кетип аткандай, анан бирок аягында башында булакты суу ичкен мененчи, аягында ташка урулуп барган сууну иче турган болсоң айырмасы бар. Башында катуу болот, аягында жумшак болот. Ошондой эле жакшылыктын бардыгы тең бышып отуруп туруп, сага 10дон 700 келет экенин пайгамбарыбыз айтып кеткен. 10дон 700гө көбөйтүлүп берилет. Жөн эмес, мен баягы бир хадис окуп бердим, сахаба эмелерге, шакирттерге. Хадисте ушундай маанисинде ушундай: Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад. Ким жакшылыкты ниет кылса, бир ошону аткара албай турган болсо, камилдин хасанатун толук болгон сооп жатат экен. Бир толук сооп жатат экен. Камилдин хасанат деген ушундай бир толук сооп. Толук деген сөздү мен ушундай түшүндүрүшүм керек болот. Толук деген бүт жагынан келишкен. Ошол сообуң, ошол сага жазылган жакшылык. Сооп деген орусча воздаяние, кыргызчасы жакшылык деген сөз. Жакшылык дегениң ушундай жакшылык, ал жакшылык сени бир күн болсо бир күнү бул дүйнөдө же о дүйнөдө сага проблема келгенде сага колдоо көрсөтүп турган жакшылык болот. Жакшылыкты жөн эле нерсе экенин ойлоп койбол. Мен 10 сом жакшылык кылгам, так бир качан болду экен, бирөө мисалы 1000 сом берип койсо, мына Алла мага 10 эсе кылып берди. Же болсо 100 эсе 1000 эсе кылып берди, айтышы мүмкүн, турабы? Бирок жашооңдо бир чоң бир проблема келгенде, эч нерсе сени куткара албай турган мезгил түшүп болуп калганыңда, ошол мезгилде сага ошол жакшылыгың ушундай бир сени коргоп калган, соот кийген жана аскердей болуп тура турган болсо, эмне кылып аласың? Жакшылыкты ниет кылдың, бир кыла алган жоксуң, ага бир толук сооп жазылат экен. Эми ким жакшылыкты ниет кылып, аны аткара турган болсо, анда Аллах ага 10дон 700 эсе көбөйтүп берет экен. Ошол жакшылык бул жерде айтылган сөздүн мааниси ушундай экен. Керек болсочу, ниетиңди оңдо деген сөздү. Жакшылыкты өзүңөн башла деген ушул эки, өзүңдүн ниетиңди оңдо. Демек, ниетиң оңоло турган болсо, сен өзүңө биринчи жакшылыкты кылып баштады сөз. Ниет. Мен ушу жакшылыкка мен өкөн ниет өкөн дайыма бир кылам да. Эмне үчүн дегендечи, эгер жакшылык кылам десең, ниетиңди оңдоп кыла бериш керек. Бир жолу мен бир жаш баланын түйүнү барып калдым. Жакшы бала, машалла, чоңоюп калдылар булар, чоң. Аны жана туруп сураттым, бир эме кылды, бир байке келип, ушундай бир акча тый, мен чөндөмдө акча бар болчу, бирок бергим келген жок деп дечи. Бирок тиги бала бодот, анан кийин ар жакта дүкөнчүдөн байке мага 1000 сом берип туруңуз деди, анан тиги 1000 сом бере салды, тиги бала тиге берип салды. Аябай кыжалат болдум. Чөнтөгүмдө бар болчу акчам, бирок мен бербей койдум, тиги берип койду. Анан айттым, муну кайдан тазмын? Эрмек байке, коңуңузчу. Кудай таала берет. Мен толугу бир илими жок, эч нерсеси жок бала, субханалла. Мен шариатка такып атам да, негизи билбеген кишиге бербеш керек да. Шариат китепте ушундай. Негизи жана сокур соода күнөө болот. Барго жанагындай. Мен баландай товар алып келатам, мен ошону алам деп турган болсом, аны көрбөйтүп соода кыла турган болсом, аны кемчилик чыгып кала турган болсо, уже орто фитна чыгат да, турабы?
ошон үчүн ал сокур соода макруh болот да. Мен айтам, бул билбейм да, тааныбайм, качан бермей келет деп атам. Карыз кайтарылыш керек, эртең кыяматта калып калат. Айтып атам, десем айтат, мен ошол акчаны берип атканда кыяматта да кечирмей алат деп берип салдым дейт. Отуруп калдым. Эмне дегенин билбейсиң. Өзүмдү ушундай жахил сездим десең, ушундай жахил, ушундай бар илими бар, бирок мындай жанагындай бир ыйманы жок адамдай сездим да. Ушунча көрсө ыймандуу адамдын эмесинде жүрөгүндө таваккул болот экен көрсөчү. Эми ошол баланы азыркы мезгилде көрсөңөрчү. Азыркы мезгилде көрсөңөр, силер ошол бала мурун мындай эчтекеси жок, бир лепешканы майонез менен жеп жүргөн бала ишенбейсиңер азыр. Анан тамашалап, ассаламу алейкум деп калып, устаз кандай жакшымы? Чоң, эмне бизнес кыласың? Устаз бая 1000 сом деп койсо өчүп каласың бит. Көрсө ошол 1000 сомду берген кишиси 1000 сом карыз алып аткан киши. Ушундай акыркы эчтекеси калбай калган, банкрот болгон чоң бизнесмен экен да. Алла билет да кимге бериштичи. Алла сынады да ошол жерденчи. Демек, сыноо экен да бул дүйнөчү. Ал адам субхан бир жакшылыгы менен субханалла бул дүйнөсүнөн ахиреттин кура турган чак даражада болду. Азыр субхан мечиттерди куруп атат, медресе, таараткана курду баягы бир жерге мен көргөндө. Чоң даараткана курду, андай даараткана почти что жок. Тийип койсоң пиштеп суулар аккан, ушундай бутуңду коюп койсоң өткөн суулар өзүнчө башкача ишип, эми канча миллион, эми ушундай экен туугандар. Демек, жакшылык өзүңөн башталат деген ушул экен да. Биринчи ниетиңди оңдой турган болсоң, анан калган Аллахтын өзү оңдоп берет. Биз ушундай элдин балдарыбыз туугандар. Биз дайыма жакшылык кылганбыз, жакшылык кыла беришибиз керек. Карысыңбы, жашсыңбы, такыр үмүт үзбөй, анткени жакшылык кыла бериш керек. Такыр болбосо, жакшылык кыла албай атсаң, мен финансовый положение ушундай экен. Эми бирок сен адамсың да. Сен адамкерчилик деген нерсе кетип калган жок, туурабы? Адамкерчилик деген нерсе кеткен жок да бизде, туурабы? Биз баарыбыз адамкерчиликтүүбүз. Адамкерчилик кандай болсо дечи мындай көчөнү сүйлөшүп отурганда дос балам айтат, субханалла, биз кандай болсо адам экенбиз деп атпайбы? Кандай адам экенбиз депчи. Көрсө, бир нерсе кемчилик болуп аткан болсо, биз сенде мындай ушундай туура эмес болсо да бир жеринен адамкерчиликти таап, чилеп коюп, бул жерин тууралап берип коюнчу дейт экенбиз, туурабы? Биздин адамкерчилигибизди жоготпошубуз керек турган. Жакшылыктын башаты ниет оңолуу, ана адамкерчилик. Кайда жүрсөң деле, кайсы жерде кандай положение болбо, мейли алкаш бол, мейли нашакор бол, мейли сүткор бол, мейли эң күнөөнү жаман ушул экен да. Алкаштык, нашакорлук, сүткорлук бул эң чоң күнөө. Билип атасың ошол, бирок сен адамсың да, субханалла. Бирок сен ошол нерсең менен ошол арак ичип, бирөөнү өлтүрүп салып, наша чегип алып, бир нерсени кылып салып, же болбосо сүткорлук кылып, баягы адамдардын канын ичкендей болот, туурабы? Бирок ошондой кылып атсаң, болуп атсаң дагы сен адамкерчилигиңди жоготпа. Жашооңдо бүт нерсени жеткен болсоң дагы, бүт нерсе сен алдыңда түшүп калган болсо дагы, сен адамдар айтканда жердин киндиги болуп калган мезгилиңде дагы өзүңдүн адамкерчилигиңди жоготпа. Адамкерчилик бул жакшылыктын бир бутагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иман дейт, 70тен ашкан бутагы бар дейт. Алымдар ошону 70 эсепте кээ 77ге чейин жеткизиптир. Адамкерчиликтин 70тен ашкан бутагы бар экен тууган. Анан кийин сен ошол мезгилде Аллага тоокел кылганды үйрөнсөң, ошо адамкерчилигиң келди. Эми дайым такай өзүңдүн Кудайыңа таян. Эмне кылып атасың, ошол Кудай үчүн кыл. Башка бирөө үчүн кылба такыр. Бир дагы адамга жакпайсың. Койнуңда жаткан аялыңа да жакпайсың. Күйөөңө да жакпайсың. Ата-энеңе да жакпай калышың мүмкүн. Тууганыңа да жакпай калышың мүмкүн. Кошунаңа да жакпай калышың мүмкүн. Досуңа да жакпай калышың мүмкүн. Бүт дүйнө сени чыдап кетиши мүмкүн да. Бирок сен эгер адамкерчиликтүү болгон болсоңчу, Аллах сени ошонун эле карап турат. Байлык, бийлик, акчаларың мейли, бүт бардыгы сулуулугуң, улутуң, уруңду карабай, Аллах сенин адамкерчилигиңди карайт деген, Аллах сенин жүрөгүңдү карайт деген, ошо жүрөктө адамкерчилик деген бар да. Аллах ошо адамкерчиликти карайт сенин жүрөгүңдү. Башка эч нерсеңди карабайт. Башка нерсе, эч нерсеге Аллах көңүл да бурбайт керек болсочу. Кереги жок сен. Бул жерде, мен мынча үйүм бар, мен машинем, мындай машинем бар, менин түкүндөйүм бар деп мактана берсең делечи, ал Алланын алдында кадыры жок. Жакшылык деген нерсечи, ал кылынат, бирок унутулат ошо замат. Бир күнү Имам Шафи рахимуллаху таалага келиптир. Имам Шафи билесиздер,
имам Шафи рахималла таала ошол адам өтө бир чоң такыба адам болгон сен ошо Шафи деп өтө так адам болгондон Шафи деп коюлган так адам болгон ушунча бирде ошон үчүн Шафи мазхабында көп маселелер оорураак да биздин Ханафи караганда оорураак ушунча даражада ушул койгон аялды авырат деген ушуна тийип койсо дары тузулуп калат колу тийип кетип турган болсо ушунча так адам да эми биздин мазхаб өтө жеңил экен субханалла эми кара ошо имам Шафи рахималла таала ушундай деп айтат экен бир күнү имам Шафинин жанына келип эй имам мен баландай деген адам менен мурун эле бир урушуп кеттим эле дейт бирок мен ошону кечирдим ушунун маселесин бир айтып бериңизсе сен кечирдиңби дейт ооба кечирдим алсак эмне кылды десе мындай кылган ушунчу санап отуруп жарым сааттан ашкан убактын алды дейт да анан баягы айтат экен имам Шафи сен аны кечирбептирсиң дейт эмне мен аны кечирбептирмин кечирдим да мен жок дейт сен мага сүйлөп аткан сөзүңөн билдим дейт сен ал дейт тилиң менен кечирипсиң дейт бирок дилиң менен жек көрүп турат экенсиң дагы деген экен көрсө кечирим деген ушундай болуш керек экен адамдын жүрөгүндө экен бүгүн кечирдиңби ошо zaman унутат экен жакшылык кылдыңбы ошо zaman унутулат экен кыл жакшылыкты унут анткени ал жакшылык сеники болду бүттү кыргызда сөз бар го туура менин күнөөм ала берсин дейт го ушундай айтабыз менин күнөөм ала берсин дейт же болсо дагы бир сөз бар бизден кетпесин дейт жок менден кетпесин кудай көрүп турат менден кетпесин дейбизби ошо айтабызбы айтпайбызбы менден кетпесин дейт демек субханалла сенден дагы менден да кетпесин жакшылык кылдыңбы ошо zaman унутуп сал жакшылык ушундай ал унутулбайт ал ойлобогула башында айтканда мен тирүү нерсе бул учуп жүрөт сени менен аркаңда учуп жүрөт бул бир жакшылыкка эки жакшылык Алла убада кылган бир жакшылык кылдыңбы эки жакшылык убада кылынган ал нерсе сен бердиң болду сен кылдың болду эми такыр эч нерсе кыла албасаң дейли эми кайра эстемиз керек машалла эч нерсе кыла албай атасың жакшылык кыла албай атасың ассаламу алейкум деген унутпайлы ассаламу алейкум десең ассаламу алейкум ва рахматулла баракату деп кое турган болсоң мисалы салам айттың саламдан да рахмат ва баракат тиледиң Алла тааланы рахмат тиледиң береке тиледиң машалла Алланын тынчтыгы берекеси Алла тааланын рахматы болсун дедиң эми ушул нерседе болду сен уже бай болдуң бүттү сен жакшылык кылдың да эми сен бай болдуң кедейчиликтен кутулдуң акылың айнып барат эле акылыңа келдиң Кудай таалам даражаңды көтөрүп салды сооп жазып салды бейишти кире турган болду бейиштин эшигинин алдында өзгөчө тандалган периштелер бар алар кирип келаткандарга саламун алейкум деп тынчтык болсун силерге бүгүн силер убада кылган жерге кирдиңер куш келипсиңер рахаттын баарын колдонгула силер үчүн даярдалган деп ушундай бир жакшы сөз менен айтканда алар бейишке кирип бараткандар же ушуну сүйүнгөндөн ушунча ыйлашат дейт ушунча ыйлашат аларга айтылат силерге бүгүн ыйлаганга тыйыз салынган силер өзүңөрдүн кылган жакшылыгыңардын акыбетин көргүлө силерге бүгүн эч бир оорчулук болбойт бүгүн силерге эч бир жаманчылык болбойт эч бир өч алуу болбойт кек саноо болбойт эч бир жаманчылык болбойт киргиле да рахат алгыла деп айтылат экен жакшылык кылуучулар өзү үчүн кылат да бул дүйнөдө проблемасын чечет жакшылык менен эми бейишке да субханалла киргиле жакшылык менен силер жакшылыгыңардын акыбетин алгыла силер бир айдан кийин айлык берилгендей эле киргиле дагы өзүңөрдүн айлыгыңарды алгыла дейт туугандар ушундай нерсе ошол себептен келе иншалла жакшылык кылабыз биз жакшылык кылган кишилердин жакшылык кылган элдин балдарыбыз унутпагыла дайыма унутуп калабыз да качан адамга проблема келгенде качан билинет сен жакшы адам экениңди качан сен жанга бирөөнү жамандап келгенде сен аны жамандабасаң качан субханалла сен ушул жерде мындай бирөө менен сага ушунча катуу жаманчылык кылып аткан мезгилде сен ошого жаманчылык кылып ойлонуп туруп эми муну жаманчылык кылганда мага эмне пайда деп туруп ошону кечирип ийгениңде
Качан эрди катын уруш баштаганда аял дегенде аял субханалла ушунчалык байкуш болот, ал өтө алсыз болот. Алсыздыгынан көбү ыйлайт, алыстан чыдабай айтып бет, эркек болсо чыдамкай болот. Ошо себебинен эмнекен эркек кишимде бекем качан урушуп атканда эми койчу ушунчу мага 4 бала төрөп берди, күнү түнү менин оокатымды кылат, кийимимди жууйт, үйлөрүн тазалайт, балдарымды карап атат. Ушугайм. Кечирдим я Алла. Болду дедиңер субхан, жүрөгүңдө ошо нерсең. Акырында сендей болобу деп коюш керекти болду. Сендей болобу деген сөз жетишти бүттү субханалла. Кээбилер бар мен сени сүйөм, алтыным деп айта албайт. Бир айтып койсо сендей болобу. Сендей болобу деген сөз эле жетиштүү болот. Эркек кишинин бардык жакшы сөзүнүн ичинен сендей болобу деп туруп бирөөнүн даражасын бийик кылып, өзүң бир аз төмөн коюп койсоң, бол жетишели болот. Жакшылык ошентип үй бүлөдөн да баштала берет. Жакшылык сага бирөө душманчылык кылды, сени сатып кетти, сайып кетти аркаңан, бүт нерсең банкрот болуп турган болду. Кая тур досум. Бул ушундай нерсе болмок. Сен жакшылык кыла бер. Эгерде аныгында боло турган болсо субханалла, өзүнүн тартиби менен кылып өч алуу керек. Эгерде андай болбой турган болсо Алла ата, я Алла, ушуда сен тараптан келди, Алла кечирбейдиң болду. Ушундай нерсе, сенин менин жакшылык кылышыбыз биздин башка оорчулук келгенде жакшылык кыла алсаң, анда мына ошондо сага билинет. Унутпайлы иншалла. Бул дүйнөчү бүтөт. Түбөлүктө эч ким жашабайт. Бул дүйнө бүтөт. Бул дүйнөнүн өзүнүн вактысы, сааты, маалы бар. Бардыгыбыздыкы жазылган ошол. Кандай жаша, эмне кылып жаша, эмнеге умтулуп жаша, ошол бардыгын тең өчүрө турган бирөө бар. Ал өчөт бир күн болсо. Ошол себебинен сага кийин түшүнөт экен да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күн мүрзөнүн үйүнө кетип барып айтат экен. Бул адамдар дейт, мүрзөнүн ичиндегилер. 2 рекет намаздын кадырын билишет дейт. Азыр билишет дейт. Бирок биз билбейбиз деген экен. Бизге 2 рекет намаздын кадыры билинбейт азыр. Ассаламу алейкум дегендин кадыры билинбейт. Өтүңүз дегендин бияка өтүп коюңуз дегендин кадыры билинбейт. Отуруп коюңузда бирөөнө тамак берип койгондун билинбейт. Садака берип койгондун билинбейт, ал билмейт, көрүнбөйт көзгө. Бирок бир күн болот субханалла, үмүттүн баарын өчүрө турган нерсе болот. Ошол нерсе болгондон кийин бир жакшы чоң бир нерсени унутпашыбыз керек болот. Кандай жашасаң ошондой өлөсүң, кандай өлгөн болсоң ошондой сурак болот, кандай сурак болгон болсо ошол жакка барасың. Болду. Анық нерсе ошол. Ошон үчүн сени менен мага жакшылык кылгандан башка эч нерсе жаманчылык, эч качан жаманчылык кылбашыбыз парз болгон. Биз ушундай элдин элибиз, элдин балдарыбыз. Эч качан жаманчылык кылган эмес, бирок жакшылык түзүндө гана жүргөн иншалла. Унуткан жокпузбу? Жакшылык кылабызбы иншалла? Канча жакшылык кылат экенбиз эми? Такыр болбосо жылмаябыз, машалла. Кээ тамаша смайли дейсиң го. Ошондой экен. Бүгүн бар, эртең жок да. Дүйнөнү пиртитип албайлы. Бул дүйнөнү өзүбүзгө тимеле өлбөчүдөй көрүп албайлы. Бул дүйнөнү пиртитип, бул дүйнөдө бактылуу болсо мага жетиштүү дебейли. Алла таала Роббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деп айткыла дейт. Я Алла, мага бул дүйнөнү жана тиги дүйнөнү жакшы насип кыл, жана ахиретте боло турган азабыңа минан нар, ушундай азап боло турган тозоого мени сактай көр деп дуа кылла деген. Бул дүйнөнүкү да тиги дүйнөнүкү да. Андыке бул дүйнө бүтө турган айтып атат Аллахта. Андан кийин субханалла, эмнекен тиги дүйнөдө жакшылык бар экенин унутпагыла. Я Алла, мени ошо ахиретте болот азабыңа сактай көр деген сөздүн маанисинде ушул айтып атат. Андыке жакшылык кыла турган болсоң, ошол азаптан кутуласың. Эгер жаманчылык кыла турган болсоң, ошо азапка барасың. Ошо сен азаптан суран, азаптан куткарышын суран деп Алла айтып атат экен. Жакшылык кылалы иншалла. Жакшылык кылалы. Жакшылык кылыш важип. Hareket kılacağız inşallah. Subhaneke ve hamdik. Aşhadu en la anta estağfiruka ve atubu ileyk. Allah'ım bereket versin tuğanlarım.